көчмө мектеби салган, ошол түшкөн каражаты бар, ошол жака кетет. Надо повторить еще потом. Не слышно ночь. Кет. Так. Это iPhone. Так, 8'e. Прямой эфир таков. 8'e Жан Аракаевдин үйүнө Жармазан айтып барат. Лифт жабылды. Түшкөн каражат кайда кетет, айтып койбойсуң. Түшкөн каражат жаңы конуштардагы мектеп салышка. Көчмө мектептер. Көчмө мектептерге. Чакан көчмө мектептер. Бекер английский, орус тили жана каражатын туура Каржылык сабат толук. Короче, бекер билим берүү биздин максат. Элден элге бекер билүү максаты менен биз ошону баштадык. Horoz'a kavul bolsun. Ya amca tokunlamaydılar. Yana başlasın orada. Yürüngüzler direkten. Bir caka. Bir caka dedim. Göster. Yürü orada. Anası batağısı verir bana. Ova. Bakın gel. Horoz'a kavul bolsun deyipti. Kaçıras amca dostları çakar boza çırakkan mısın? Ha, yaxşı oldu. Suyloşkönde bolup turanda. Horoz'a kavul bolsun. Yaklaşın. İşlerimiz yakışır. Bakın öldür. Ошол бүгүн мына өзүңөр билгендей Кеп айтылат. Рамазан айтып келдик. А, идет? Не останавливался? Не останавливался.
Розаларыбыз кабыл болуп таң аткандан студенттермен Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн орозо кармадык. Ошолор орус тили, англис тили баары кабыл болсун. Аллах жакшылык болсун. Каржылык сабаттуу болуп, орус тили, англис тили курстарынан Көп эметпей койдуңуз да? бекер курстарды өткөрөм деп атабыз. Ой, Жыйынтыгын имам табай берипти. Мен келерки жылдын 1-сентябрынан баштап көп болсо. бериптим эле. Отуруп Объясняй, что происходит. Biz Ramazan aytып жүрөбүз достор. Жана өзүңүз Учкай Жанар Акаев мырзанын үйүнө келип, Рамазан айттык эң Биз биринчи. жана жаңы уруштардагы маселелерди дагы бир жолу тааныштырып, эсиңизге салып, колдон келсе чогуу биргелик аракет кылалы деп атабыз. Биздин биринчи элделерге долбоорунун биринчи этабы бекер нан болчу. Аллага сонун Бир айдын ичинде 70 миңден ашык нан тараттык муктаждарга. Алмаз деген досум. Экинчи маселе Элден элге жаңы келген. уруштарга көчмө мектептерди уюштуралы деп атабыз. Англис тили, орус тили, анан каржылык сабаттуулук боюнча кошумча курстарды. Как отырайын? Кандай дейсиз? Ко жакшы болот. Мына элден элге кысылып долбоорунан жана Ушул деле. биякта бар дагы бирөө. Тиги нан боюнча долбоор дагы аябай жакшы болду. Биз дагы колдон келишинче салым кошолу деп анан карасак. Алмаздар өздөрү эле проекттер тартып алышты эле. Жакшы. Ya Алмаз, ушунча көптөн бери эмес, доспуз. Ушунча мыкты экенин эми билдим да. Не баягы мырзанын кыйынчылыкта билет го. Жакшы жаман анан. Баатырды кырдаал жардат деп коет го. Кырдаал коронавирус алмазга окшогон баатырларды булар эбай элге көп чыкканды жакшы көрүш эмес да. Эми чыгышты да. Өз дагы бою узун дегендей. Ал эле бизде эми дастарканда мындай өтө скромный эле мындай. Сонун. Барган жерде өзүм менден эметем. Жок, ака, тамак мында. Көрөлү кой. Барча жерлер көп негизи. Жазуучулар Оза чалып эле кайта. Осыйда байка. Жакшы болот. Бул Манас калдым. жеңелерибиз комнатада окшойт. Тозуп алышты бирок. экологиялык чакан мобилдик үйлөргө дагы аракет кылып көрөсүздөр да? Көчмө. Көчмө. Контейнерден класстарды жасайбыз. Этап менен үйрөткөнгө аракет кылабыз. Анан ошол үйрөнгөндөн кийин ошо көчмө Бирге болсун. мектептерди башка комуштарга көчүргөнгө эффективдүү иштеткенге үйрөтөбүз да. Могу кризис бизди үйрөтүп атпайбы? Баарыбыздычы. Бардык тараптан мобилдүү болгонгочу. Ошого жараша ушундай мектепти салуу керек. Böyle bilimdүү балдарды Достор, биз Рамазан айтып жүрөбүз, Рамазан. Эң биринчи Жанар мырзанын үйүнө келдик. Жок дегенде тил үйрөнүп калса балдар мигрант болуп барса деле. мындай эменин башталышы да өтө чоң долбоор. Анткени Орозоңор кабыл болсун, тамагыңар таттуу болсун. Битке дейин кайра чыгабыз эфирге. Кышк менен бирдей. Үйдөгүдөй эле жей бересиң. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн
айтылган тилектин баары кабыл болсун Алтынбек бай. Жарамазандын ушу негизги максаты Жарамазан кайрымдуулук деген Жарамазан бизде ошо. Элден элге деген долбоор баштадык эле биз. Bir ay мурун эл муктаждарга нан таратып баштаганбыз. Bir ay бою нан тараттык. 73 миңден ашык нан Бишкек шаарынан баштап Караколго чейин. Анан экинчи долбоор баштап атабыз көчө сизге учун чыгардым эле. Социалдык долбоор жаңы конуштарга бир мобилдүү чакан окуу курстары мектептерди ачалы деп. Ошого сизде болгон эл сыйлаган элдин батасын алып жүргөн байкелерибизге кайрылып Жарамазан айтканча ошол маселелерди түшүндүрүп, ошо жаңы конуштардын муктаждардын ошо билим маселесине көңүл бурсак деген максат болчу. Рахмат ушу бүтүп алганыңыз жакшы. Жакшы, рахмат. Ийгилик болсун. Кол кабыш кылабыз. Азыр мен эми алып чыгайын эми. Батаңызды берип коелу. Кадачасыздар. Бата зиң-зиң, малыңыз болсын миң-миң, 80-ге чыга жашаңыз, серкей менен ашаңыз, 90-га чыга жашаңыз, топозмайын ашаңыз, 100-га чыга жашаңыз, 100 жумурткан ашаңыз, 120-га чыга жашаңыз, 120-дан кийин өзүңүз билесиз. Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн, гүлдөсүн. Сиздей болгон адамдар, сиздей болгон инсандар элден элге деген долбоорубузду колдоп, Кыргызстаныбызга, биздин инилерибизге, балдарыбызга илим билим болуп, Кыргызстаныбыз жаркындап өнүгө берсин. Азыр бир секунд. Азамат. Угулбай келип бир оз түшүндүрүп берип койчу, жакшы да. Бүгүн Жарамазан айтып жүрөбүз достор. Кыргыз мамлекетинин жогорку кеңешинин депутаттарынын үйлөрүнө, офистерине келип, анан түшкөн каражаттардын баардыгын кайрымдуулукка, бир кайрымдуулук дегенде биз мектеп салып берели деп атабыз. Жаңы конуштарга мобилдик бекер англис тили, орус тилинен сабак берчү мектептерди ачалы деп атабыз. Ошол элден элге бекер билим деген лозунг менен Жарамазан айтып түшкөн акчаны ошол мектептерге каржылайбыз. Мобилдүү көчмө мектептерди курабыз деп чечтик. Достор менен бирге. Анан ушундай жакшы биздин байкелерге кайрылдык, колдогондор болду деп турса. Анан ак жар менен Алтын Казык мектебине конуштарына ошо эң биринчилерден болуп ошол жактан баштайлы деп чечтик. Кудай буйрса иш 1-сентябрга чейин 5 мектеп ачсак деген оюбуз бар, көчмө мектеби. Кудай буйрса ошо Алтынбек байкелер Жанар Мырзалар жарма берди. Анын акыркы 6 күн калды орозо бүтөрүнө. Кудай буйрса 6 күндө жакшы биздин байкелер колдоп коет деген ойдобуз. Муктаждарыбыз көп. Анан Кудай буйрса билимдүү минди жыгат дегенде Кудай буйрса кичине болсо да англис тилин, орус тилин, кыргыз тилин үйрөтөлү Кудай буйрса. Анан ошол Олустан келген анаска рахмат. Китеп берип атам. Практическая экономика Грузиянын практикасында болгон Ника Гилаури өзү премьер-министр, экс-премьер-министр өзүнүн практикасында бизге аябай пайдалуу болот. Окуп жатсаңар көп эмне үчүн биздин экономика, эмне үчүн жылбай атат дегенибизди суроолор көп да. Ошого жооп аласың. Рахмат. Ийгилик болсун. Алтынбек Сулаймановтан сабак алайык. Ким орусча окуйт? Мен орусча окуйм. Орусча окуйсуң, практическая экономика орусча. Орусчасы. Кыргызчасын берейин. Кыргызча окуйсуңбу? Муну бүтө. 400 окуучу бар. 400 окуучу бар. Жоктор, анан муну эме кыласың. Меккеден келген эме пост кесиңер, мына ашык көзгө ачык менен. Жерге кичине эме салып койдум. Эки бөлүп салып койдум конверт. Сумасын айтыштын кереги жокпу деске? Жок. Өзүңүз бир дата эни коробой, ошол жанагы мобилдүү мектептерге Кудай буйрса. Ачаларды даярдап, чогуларды лентасын кесебиз, Кудай буйрса. Бересиз ошол. Рахмат сиздерге. Алтынбек байке бул жерде мындай болуп калды да. Кудай буйрса коронавирусту бүтөт, Кудай буйрса, анан эртеңки күн келет, анан акыркы убакта Кыргызстандан только Жанар Мырза да айтып кетти. Экспортко только биздин мигранттар чыгып калды депчи. Анан Кудай сактасын, Кудай буйрса андан ары кара күчтү эле
жумшай бербейли деп ана кичине болсо да орусча англисчесин үйрөтүп ошол балдарды кыздарды мамлекетибизде сактап калганга аракет кылып алар ушул жерден жумуш тапканга аракет кылып анан баягы билими бар миңди жыгат дегендей кылып алар анан эртең күнү кетип калса дагы бир жылуу жумшак жерге иштегенсин деген аракет менен ою башталды да. Аябай жакшы эме иш баштапсыңар. Мигрант деген бул сыртка чыккан мигрант деген бул эки түргө бөлүнөт да. Бул мозг, анан мышца. Акыл менен кара күч. Акыл деген бул жанагы биздин жаратуучуларыбыз, акылдуу, билимдүү жигиттерибиз сыртка барып бизнес кылышат. Кара күч, мышца деген бул чорный рабочий, жана услуга кылганда да, таксисттер, официант, магазинде торговля ушулар. Бул услуга. Биз биринчи аларды кара күчтү алып келгенден мурда биз акылды кайтарып келишибиз керек да. Мозгтучу акылды кайтарып келишибиз керек. Акыл келип туруп ал жумуш ордун саздайт, жумуш жасайт, жумуш ордун саздаганда алга жумушчу керек. Рабочий сила. Рабочий сила өзүнүн артынан ээрчип келет. Ошон үчүн биз силердин эме кылып атканыңар аябай жакшы болгон экен. Биздин акылдууларыбызга анан ошол эле мамлекет шарт түзүш керек. Алардын иштерин жеңил жүргүзгөнгө, ишкерлерге, алардын текшерүү органдарын азайтып, аларга давлениелерди азайтып, алардын буту колун чечип, жеңил шарт түзүлгөндө гана ушул акыл бул жумуш ордун түзө турган жанагы акылдуулар буларга бир мейлин климат издешет да. Ошон үчүн бул жерде давление болгон үчүн чыгып кетип атат алар. Эгерде мейлин климат түзүлсө, аларга тоскоолдуктар жоготсо, анан коргоо болсо, ушул эки нерсени биз мамлекет түзүп берсек, алар келишет, анын артынан тиги мигранттарыбыздын кетип калганынын эң негизги себептери ушулар бар. Толук коёбуз. Жигиттер, рахмат. Сизге рахмат. Үй жака Жок. Немесин айтып коеюн, өчүрөсүңөр деп бүттүбү? Мен биякта өз ачып аттым. Үй жогору жакта. Ага жеткиче эме болуп калат эле деп анан бергеле эме. Аны эметпесиң эле.